Ел наразы болса, ушул төртөөң жооп бересиң. Жерлердеги бардык элге керектүү, жөнөкөй, карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Губернатор баш болгон, мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн, могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жерге келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделеде ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук боюна асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарда асфальт кылып алдыңар. А эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Жерлерде ошол жергиликтүү бийлик органдарынын туура эмес же болбосо жакшы иштебеген негизинде элдин көп нараазычылыктары пайда болуп атат. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку бийлик органдары, президентибиз баш болуп, күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу, ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөндөн жөн орунду кармап отуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жерлердеги башкармачылыгы. Мына ушул эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УВД келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыздар. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл наразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли наразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек.